ала тоо ак калпагын кийген кезде аскасы көк асманга тийген кезде. Былтыр волонтерлор аябай чоң эмгек кылган, ошо таштандын баарын дүйнөлүк көчмөндөр оюну бүткөндөн кийин дагы ошо тазалап кетишкен да. Бирок анысына карабай ушундай бир аз кайра таштандылар көбөйүп калыптыр. Бирок быйыл элибизди чакырып кетет элек дүйнөлүк көчмөндөр оюнун эң таза экологиялык жактан да, маданий жактан дагы эң ийгиликтүү өткөзүп алабыз деген ниеттебиз буюрса. Жалгыз гана кебетени алып, мисалы кийим кийип, калпак кийсе эле мен көчмөнмүн деп, чындыгында мындай маданий жактан андай эмес болуп атат да. Анткени көчмөн эл отурукташкан жерин эч качан булгаган эмес да. Аңчылык кылганда дагы ургачыларына тийбегени, бул болсо төлдүн башы кийинки дагы эликтер көбөйүп, ошо элибизди баккыдай болсун деп, ошо балансты да карматкан да. Досторубуздун жакынкы өзүбүздүн үй бүлөбүздөн баштасак эле бул акыры деңгээлинде уже мамлекеттик деңгээлге өтөт да. Анан ошо менен биздин аң сезимибиз оңолот деген ниетибизде. Анан мен кылбай койсом, сиз кылбай койсоңуз, тиякта досум кылбай койсо, баарыбыз кайдыгер мамиле карап жүрө берсек, бул экологиялык катастрофа болот.